Саламатсыздарбы апалар, сиздер менен ошо кызыктуу мектеп курсубуздун экинчи сабагы, экинчи, үчүнчү сабакты жалпылап бир берүүнү туура көрдүм. Анткени жалпы жана сиздердин убактыңыздарды албайын. Телефон темасы жөнүндө ар кайсы маалыматтардан көрүп билип жүрөсүздөр. Ошон дагы мен сиздерге бүгүнкү сабак аркылуу конкреттүү техникаларды берүүнү туура көрдүм. Гаджет оюндарына көз карандылык, телефон оюндарына көз карандылык жана практикалык көнүгүүлөр сабактар жөнүндө болмокчу. Экинчи, үчүнчү сабактын темасы бир берилип жатат да. Так, бүгүнкү сабактан сиздер көз карандылыктын түрлөрү жана зыяндары жөнүндө бир аз маалымат аласыздар. Тест, гормондор тууралуу учкай маалымат, дофамин гормону кандай ошол телефон көз карандылыкта кандай таасир роль ойной тургандыгын, биздин балдардын сезимдери жөнүндө, ошол кайсы сезимдердин негизинде балдар телефонго көз каранды болуп калды, ошонун чечүү жолдору жана убакытты туура өткөрүүгө балдарга сунуштар, идеялар жөнүндө сабактар болмокчу. Так, андан ары негизинен окумуштуулар балдардагы телефонго көз карандылыктын алкогольгө көз карандылыктан, наркотикага, никотинге, азарттык компьютердик көз карандылыктан, ошондой эле кумар оюндарына болгон көз карандылыктардан эч кандай айырмасы жок экендигин айтышат да. Анткени ошол компьютердик игра оюндары жана интернетке баягы маалыматка көз каранды болуп калуу, не только компьютердик оюн эле эмес, бир гана интернетке көз каранды болуп калуу, же болбосо веб серфинг деп коет, интернеттеги ар түрдүү маалыматтар, мисалы үчүн кино, музыка, вот ошондой жаңылыктарга болгон көз карандылыктагы баардыгы окшош экен. Анткени баардыгында адам ичтен кыйналат, жүрөгүнө эч нерсе жакпайт, бир нерсе түйшөлтөт, дискомфорт болот, напряжение болот. Анткени баардык көз карандылыкта биздин организмдеги дофаминге таасир эткендиктен эч кандай айырмачылыгы жоктугун жана организмге өтө олуттуу коркунучтуу зыян экендигин окумуштуулар далилдешкен да. Ошол эле наркотикага көз карандылык менен телефонго көз карандылыктагы, интернетке көз карандылыктагы дофамин гормонунун негизинде ошол пайда болот экен. Алгач сиздер бүгүн ушул сабакты көрүп жатып, мүмкүн болушунча камераны стоп кылып туруп, кагаз ручка алып келип алып, же болбосо оозеки эстеп калсаңыз дагы болот. Анткени 5 эле суроо бар, же болбосо 5 суроода сизге бир аз орду кылса, кагаз ручка алып аткарсаңыз жакшы болот. Бул жерде светофор ыкмасындагы тест десек да болот. Көз карандылыкты балаңызда канчалык деңгээлде компьютер оюндарына же интернетке же телефонго көз карандылык бар экендигин аныктайбыз. Биринчи суроо. Балаңыз үчүн компьютер, планшет, телефон өтө эле ашыкча баалуу болуп, өтө эле жакшы көрүп, жөн эле бир карап коюу да адат болуп калган. Да. Экинчи суроо. Телефонду колунан алып же сабак оку десеңиз, телефонду колунан алып койгон болсоңуз, телефонсуз конокко барабыз десеңиз, эмоциясы, жүрүм-туруму өзгөрүп, каршылык кылып, мындай балаңызга ошол кабар же ошол аракетиңиз жакпаганы билинсе. Үчүнчү суроо. Эмоциясы телефонго байланган, телефондон гана көңүлүн көтөрөт. Настроение болсо көңүлүн телефон ачат, маанайы түшкөндө дагы телефон көрөт, маанайы телефондон ачылат, ошондой эле маанайы ачыкта да телефон көрүп, мындай ырахат алат. Кыскасы, телефондогудай башка жашоодо телефондогудай башка нерсеге кубанбай, ырахат албай калат. Төртүнчүсү, каалоосунун улам көбөйүүсү. Мындай телефонду мисалы үчүн бүгүн 1 саат берсеңиз, эртеси күнү 1 саат берип, болду эми токтот деп алып кое турган болсоңуз, дагы да 1 саат көрүүсүн сурана турган болгон болсо, каалоосунун улам көбөйүүсү, өзүн көзөмөлдөй албай бараткандыгын байкаган болсоңуз, болсо кыскасы. Бешинчи, телефон үчүн кууланып, мындайча айтканда, сизге апа мен жумуштарды бүттүм, апа мен сабактарымды аткарып бүттүм дегендей аракеттери пайда болгон болсо, мындайча айтканда, эми телефон көрө берейинби, телефон бересизби, уруксат бересизби деген сыяктуу сизге кууланып, жагалданып аткан белгилерин байкаган болсоңуз,
анда балаңызда телефонго көз карандылык бар. Эми эгерде сиздин ушул 5 суроонун ичинен бир суроого ооба деген жооп болгон болсо, анда светофордун жашыл күйүп турган белгиси, мындайча айтканда эми эле бир аз эле башталды деген сигнал. Азыртадан балаңыз менен иштешип калсаңыз болот дегенди билдирет. 2-3 суроолорго 1-2-3кө чейин суроолорго ооба деп жооп берген болсоңуз, светофордун жашыл жанып калганын билдирет дагы. Балаңыз менен катуу иштешкенге киришиңиз дегенди билдирет. Ал эми 4 жана 5 суроого балаңыз ооба деп жооп берген болсо, анда балаңызда кадимки эле телефонго көз карандылык бар экендигин билдирет. Бул учурда сиз балаңыз менен катуу иштешиңиз керек, кандай иштеши керектиги жөнүндө сабактын аягында сөз кылабыз. Так, адамдын организминдеги гормондор жөнүндө жакшы эле билсеңиздер керек. Ошентсе дагы айрым апаларга бир аз маалымат бере кетейин. Биздин организмде гормондор